Adamlar oynayıp жүрүшөt. Улакка барып атканы бар, тойго барып атканы бар. О, көлгө барганы бар. Адамдар музда жүрөт. Адамдар топ-топ тозокко түшө турган болуп, намаз билбегенде толтура жүргөн учурда кантип ошого сенин мүмкүнчүлүгүң бар. Таң калам. 3 күнгө, 5 күнгө эс алып келебиз. Кантип эс алып келесиң? Элиң не болду? Баары мусулман болуп, баары намаз окуп, баары жолук салынып, баары Кудай таанып атабы? Жок. Интернет деген bir алам бар, өзүнчө bir аламга кирсең эле, ана мусулманча bir сөз десең, сага капырча 100 сөз сүйлөп аткан болот. Анан кайсарыңа ойнойсуң, кайсарыңа бийлейсиң. Кайсарыңа барып шарпылдап, ояктан барып тоодон лыжа тебесиң, убакыт кетирип. Ден соолук караш керек сөзсүз түрдө. Бирок ден соолук кароонун чеги менен болуш керек, оюн күлкүгө орун болбош керек азыркы учурда дини түшүнгөн азаматтарга. Чынтып айтты пайгамбар алейхиссалам. Кулактар угуп турат дейт, кулактар күтүп турат, качан сурнай айтылат дегенди дейт. Адам өлүм келди угулуп турса, адам кантип ырахат алсын, адам кантип жыргасын дейт да. Ошончолук деңгээлде айтылынды, сахабаларга оор келип кетти. Пайгамбар алейхиссалам кара сахабалар кыжаалат болуп, оор болуп, жашоо ушундай бир жүрөктөрүн сыгы бере турган болгондо, пайгамбар алейхиссалам айтты, муну айткыла деди. Кайсыны айтыш керек экен? Хасбуналлах ва ни'мал вакил, алаллахи таваккална. Эсебибиз Кудайга. Кудайга өкүл кылдык Кудайды, эң жакшы өкүл Кудай Таалам. Биз ошондой күн келгенде, ыйма менен өлүп кеткенде Кудайга тапшырдык. Кудайым бизди туура жолго баштасын. Ва алаллахи таваккална, Кудайга тобокел кылдык деген дуаны айткыла деди, урматтуу бир тууганым. Ошол азыркы гам, Абдулла шейхтин гамы бар деп билесиңер, ошол гам, ошол пайгамбардан келаткан гам, урматтуу бир тууганым. Өлүп атканда, чын дүйнөгө көчүп атканда, тамак алып келген тамагы карыз менен келген. Аскерге кийген, согушка кийген жанагы сооту ошол карызда калган пайгамбар алейхиссаламдыкы. А киши барып пайгамбар эс алып келиптир, 3 күн, 4 күн отпускага бияка барып келиптир деген сөз да болгон эмес. 2 күндүн биринде сагынып кеттинде умурага да кеткен эмес. Өмүрүндө 3 умура кылды, бир ажылык кылды пайгамбар алейхиссалам, болду, бүттү. Жылга кайта баргандагы жери жок. Эмне үчүн? Анда улуу иш бар эле. Ал дават эле. Ал үммөткө дин жеткирүү болчу. А биздики мактанабыз, күн сайын барабыз. Даватка чыгып умурага кайра баргандын ордуна. Адамдарга жеткир, кырларда адамдар, урматтуу бир туугандар, дагы деле жапайы бойдон жүрөт. Адамдар келмени билбей жүрөт, намазды билбей жүрөт. Барып келдиң болду, кайра бара бересиң умурага эле. Жетимдер жүрөт, курулбай турат биякта ооруканалар, мечиттер жок, курулган жери жок. Адамдар имандан чыгып кетип атат катар болуп. Мазарлар жагылып атат, оттор кадимкидей, теңирчилер болуп атат. Жаңа динди ал эмес, кудайлар чыгып атат. Анан кайсарыбызга ойноп ошоктарга кетип калабыз биз. Эми Кудай чыккан келесиолук, бирок эми Кудайым деп айтып атпайбы, ошого даба жетпей атпайбы? Урматтуу бир туугандар. Пайгамбардын гамы бар эле.